Мен эми агроном айыл чарбасында 40 жылдан бери иштеген адам катары буну айтканга укугум бар деп ойлойм. Себеби мындай сизден профессионал летчик болсоңуз, сизден мен аны талаша албайм. А мен профессионал айыл чарба кызматкерим. И ушуну туура алып баратат биздин айыл чарба министрлиги. Аскарбек Сапарбек, мындай жеке жагыңарга киргизбей, мындай суроого так жооп бергилечи. Андан кийин эгерде ушундай боло турган болсо, күмөндөр көп болсо, анда Султанбек Абдрашевич, сиз эми ушул 309 абдан каршы болду деп келатасыз. Сунуш бербейсизби бизге? Мына мондай деп кагазга салып сунуш бериңизчи, биз ошону аткарганга аракет кылалы. Эгерде ошол тармакты алдыга жылдырууга өбөлгө түзө турган болсо. Урматтуу депутаттар, урматтуу эл журт, мындайда ушу баарына Аскарбек Сапарбекович, был мындайда, когда нечего сказать, на личности начинает переходить. Ему просто нечего сказать, поэтому переходит на личности. Ошондуктан мен сизге айтып коеюн, Аскарбек Сапарбекович. Сиз менин бир эле кесибимди айтып атасыз, летчик экенсиң деп. Менин да 2 кесибим бар. Мен Билебиз. экономикалык коопсуздук боюнча, улуттук коопсуздук боюнча кесибим бар. Ал жактан чоң тажрыйбам бар. Үчүнчүсү финансистмин мен. Ошондуктан мен айтканымы толугу менен жооп беремин. Мен бирдеген билген үчүн айтып атам сизге бул жагына. Вы в этой сфере вообще не разбираетесь, ни в финансах, ни в безопасности. И поэтому попрошу вас быть немного аккуратным, немножко корректным в своих действиях. Эми ал мындай баарыбызга сутуп алалы, баарыбызга эскертип алалы, эми бул маселени мындай лишнийга киришпейбиз. Бул деген кызмат. Анан дагы мен бир нерсе Элдин талабын талашып атабыз, элдин сөзүн сүйлөшүбүз керек. Чыгарган мыйзамды болуш керек. Дагы бир нерсени айтып коеюн. Мына Алишер Ташбаевич абдан суроо жакшы берди. Конкретный планың барбы деп? Жок эч кандай планы. Толук кандуу вообще планы жок эчтеке. Аны мына сөздөн эле көрүнүп турат. Одни отговорки. Конкретный план жок. Мына эми менен өткөрөбүз деп. Давайте планды бизге алып келип бергиле. Конкретно канча жылда 309 ишке ашырасыңар? Ошонун прогнозу кандай? Ошонун негизинде конкретный план мероприятий. Начиная с министерства, заканчивая айыл өкмөткө чейин. Планды түзгүлө ошону. Анан ошонун срокторуну койгула. Финансирование эмесин схемасын көргөзгүлө. Ошонун анан кийин контролуну көргөзгүлө. Реализациясын көргөзгүлө. Ошондо план дейт. Силердин могу жердеги айтып аткан планыңар бул баягы эми айтканда, баткенчилер айтканда, ол шаптолоо. Сиз айтып аткан. Так что вы думаете, о чем говорите. Прежде чем говорить бирөөдүн компетентности асылган ордунда, өзүңүздүн компетентиңизди жыйыштырып алыңыз кичине, териштирип.